Greenwich Consult компаниясынын менеджери Тимурлан, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач бизге ушул Greenwich Consult компаниясы тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Greenwich Consult компаниясы бул Кыргызстан жарандарын чет өлкөгө иштегенге жардам берүү компаниясы. Орусияга кантип жумушка орношсолот, мисалы, себеп дегенистерге Турцияга дагы бар экен, ошол эле Россиянын бардык аймактарына дагы бар экен, ушул тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Ооба, биз азыр Москва шаарына көбүнчө акцент коюп атабыз, анткени айлык зарплатасы көбүрөөк деп ошол жака көп жумушчуларды басым жасап атасыздар. Ошондуктан биз аркылуу кирген үчүн бизге договор контракт менен түзүп туруп эле ошолорду иштегенге жөнөтөбүз. Договор канча убакытка түзүлөт? Кандай документтер талап кылынат? Документтер боюнча бизден азыр водительдер иштейин деп элдер келгенде биз алардан паспорт жана водительское удостоверение категориялары менен карап ошонун аркылуу жөнөтөбүз. Ылайыктуу, демек ID карта, водительское удостоверение. Жөнөкөй эле экен да, жакшы. Жумуш издегендер кандай талаптарга жооп бериш керек? Эмнелерине көңүл бурасыздар, мисалы, алардын деле баягы ал жака барганда дагы тартипти бузбай жүрүш керек дегендей, мындай кандай мүнөздөмөлөргө ээ болуш керек? Талап деле өтө деле биз карап эметпейбиз. Биринчиден адамдын өзүнүн көңүлү болуш керек иштегенге. Бизге келгенде биз басымдан ошон жакты карайбыз. Иштеп так аткарууга ошон жактан сураштырып, беседа өтүп, анан ары иштегенге. Ал жакта азыр ошол Россиянын аймактарына көбүрөөк басым жасап атасыз деп атпайсызбы? Кайсыл жумуштар бар? Эмне жумуштар мындагы болот? Курьер доставка деп коет. Биринчиден ошо набор аябай көп болуп жатат. Курьер доставка бул тамак жеткизүү жана айдоочулукка. Экөө аябай талап болуп аткан турбайбы? Айлык маянасы канча болду экен болжол менен? Болжолу менен биздин жарандар азыркы убакта иштеп жаткандар Москва шаарында бир айдын ичинде 60-70 миңден 120 миңге чейин көтөргөндөр болот. Ошондуктан канча күнүнө заказ аткарылса, ошончо көбүрөөк акчасы болот. Жашаган жагы, тамак ашын кандай кылып атасыздар? Тамак аш боюнча обед учурунда берилет, тамак аш бар. Жатакана берилет. Жатаканасы бар. Жатакана ошол жумуш тараптан берилет же сиздер? Жок, жумуш тараптан берилет. Если жатакана болбой калат же үй бүлөсү менен кеткендер болот, андай учурунда биз кандай десек, отдельный квартира таап бергенге жумуштун жанына ыңгайлаштырып, компания таап берет, Greenwich. Компания биз өзүбүз таап берип, ошол жактан киргизип жашап коебуз. Биз жактан 50% билет баасын ошону азайттык. Анткени 50% билети көп элдер бизге кайрылып атканда, ошондо билеттин акчасын эле эмет болуп калат, төлөй албайбыз, аны эметип, ошондуктан биз 50% билетин биз төлөп бере атабыз. 50% тиги жактан жумуштан эмет өздөрү төлөшөт. Мисалы, бул жактан кетип атканда билеттин жарым баасын төлөп эле кетишет турбайбы демек, э? Анан тиги жакка барганда жатакана, тамак ашы бул айлык маянасын бир ай өткөндөн кийин соңунда берилет, э? Ооба. Мисалы, эки кадам баспа, ушундай баягы жумуш орду менен камсыз кылабыз дегендер көп. Анан ал жака ошол жумуш издеп чет жака чыгып кетип, анан жумушу жок, жатаканасы жок, эч нерсеси жок калгандар дагы бар да. Анан мындай учурлар көп эле болгон. Анан кайра келишсе, ал офис жабылган, көчүп кетишкен болот. Анан бул жагынан сиздерде кандай кепилдик бар? Канчалык деңгээлде сиздерге келип аткан баягы ишкерлер кантип мындай ишенсе болот? Компания аябай өтө ишеничтүү. Биздин компаниябызга уже 2016 жылдан бери иштеп келатабыз. Андай эмес деле жок, мындай эмес, кандай десем, алдап кетүү же акчасын бербей эмет койгон эмеси жок. Анткени биз
Москвадагы ушу жумуш берүүчү компаниялар менен иштеп келгенде, договор түзгөндө ишенимдүү компаниялар менен карап анан келишип түзгөздөр. Мисалы сиздердин компанияга келгенде лицензияңыздарды сурап, бардыгын талап кылса болобу? Албетте болот. Лицензия баары туруктуу, бүт документтерибиз бар. Ошол жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, биз ишеничтүү компаниялар менен келишим түздүк деп, жанан көпчүлүк баягы мекендештер Москва жергесине баргандан кийин компания ишеничтүү болсо дагы ошол жумуш берүүчүлөрдөн дагы кетип калат да, кээде айлык маянасын кечиктирип же такыр эле жарым жылдап, 1 жылдап бербей койгондор да бар. Анан кайра мекенине кайтып келет. Анан бул жагы кандай болот сиздерде? Бул жактан биз гарантия беребиз. Анткени тиги жакта Москва шаарында биздин ушундай офисибиз бар. Ушундай эле кыргыз элдерибиз иштейт. Демек, Greenwich'тин эле башка филиалы Москвада да бар. Филиалы, экинчи филиалы Москва шаарында. Бул компания боюнча Москвада прямой карап көзөмөлдөп турулат, Демек, кандайдыр бир баягы кырдаал жаралып калганда, дароо экинчи филиалыңыздарга барып, Москва жергесинен барып такташып сүйлөшсөң болот экен да. Такташып сүйлөшүп, бул маселелер чечилип турган. Эгер ал жумуш жакпай калса, башка дагы жумушту алмаштыруу мүмкүнбү? Мүмкүн. Андай да мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, курьер болуп иштеп туруп, бир аз көнүп Москвага антимитип көнүп алгандан кийин айдоочу болуп кетсе болот. Ушундай маселелер бар. Жакшы. Ошол Россияга иштегиси келгендер сиздер менен кантип байланышса болот? Балким дарегиңиздерди, номерлерди айтып койсоңуз. Ушул видеонун астына калтырсак болот. Жана бул офис Ибраимов көчөсүндө 108. Анан бул жакка келгенде эле баарын түшүндүрүп айтып бересиздер, Ооба, биз сүйлөшкөндө бизге звонок бергенде биз сразу айтабыз, ошол офиске келип, толук маалымат ошол жерден алып кетсе болот. Негизи канча болжол менен мекендештерди жибердиңиздер чет жакка жумушка? Өтө эле көп. Саны мындай айтсам, такталган эмес, бирок аябай эле көп, айдын ичинде эле айтсак, бир 15-20 адамга чейин кетип атышат. Учурда Москва шаарында бүт Россия боюнча жумуш издеп кеткендер көп кыргыз эли деп айтсак болот. Алар барып жумуш издеп убара болуп же 1 ай, 2 ай болот, жумуш качан чыгат белгисиз болуп жүрүп, өзүнүн чөнтөгүнөн дагы расход болот. Биз аркылуу кете турган болсо, биз менен договор заключать, даяр жумушка барып, бекер жатагына жашап, иштеп, айлык таап, иштеп кетсе болот. Демек, сиздердин компания бул, мисалы, мен кете турган болсом, тиги жакка барып, 1 ай, 2 ай, 3 ай деп күтүп, квартиранын акчасы кетип, тамак ашым, жол кирем бүт баары кетип, андан көрө сиздердин компанияга келишим керек экен дагы, билеттин жарым баасы менен тиги жакка учуп, анан 1 ай бою баягы кандай десем, кепилдик менен жумушка орношот экенмин да, Ооба, кепилдик 100% бар. Анан коопсуздук да каралган. Ооба, коопсуздук жактан дагы каралган. Жакшы. Мына ушундай, ардактуу көрөрман, эгерде сиз дагы Москва жергесине жумушка барууну пландап жаткан болсоңуз, эгерде жумуш издеп жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө Greenwich компаниясына кайрылсаңыз, сизге алдагача жеңилдиктерди дагы көрсөтүп берет, андан сырткары коопсуздугуңузга дагы кепилдик берет. Ошондуктан Greenwich компаниясына Тимур мырзага кайрылыңыздар. Чоң рахмат.